Пегас Алатоо курулуш компаниясынын айланасындагы ызы-чуулар боюнча иликтөөбүздүн дагы бир жагдайына токтолуп кетүүнү туура көрдүк. Тагыраагы компаниянын мурдагы мүчөлөрүнүн бири Марат Токтаралиев тууралуу кеп кылабыз. 2020 жылдын 27 августунда ИИНдин башкы тергөө башкармалыгы Пегас Алатоо компаниясынын генералдык директору Альбина Найзабекованын берген арыздын негизинде Марат Токтаралиевке алдамчылык беренеси боюнча иш козгоп, камакка алган. Альбина Найзабекованын жазган арызында Марат Токтаралиевди $30,000 алдап кеткен деген жөө койгон. Бирок 2019 жылдары Пегас Алатоо компаниясында иштеген бухгалтердин айтымында Альбина Найзабекова аны алдап Марат Токтаралиевди үлүштүк негизде батир алган кардар экенин айтып, анын атына $30,000 чыгаша ордер жасап берүүсүн суранган. Андан соң Марат Токтаралиевдин колун жасалмалап, сотко берип каматкан. Бул тууралуу бухгалтердин эч кандай маалыматы болгон эмес. 31-inde майрам күнү выходнойда. Анан үйдө отурганда мага неме деп айтты. Токтаралиев Маратка мага срочно расход жасап берчи, бул төлүшүк деп түшүндүрдү да, көрсө мени алдаптыр да. Анан мен интернеттен баягы бара албайм, мен үйүмдө кичинекей балам бар. Мен үйдөмүн, жумушка азыр бүгүн чыга албайм, үйүмдө коногум бар деген үчүн деп анан мен ойлодум да, эгерде действительно баягы убагында баягы жоголуп кеткен документ болсо, жа жумушка неме болсун депчи, мындай койдуруп калышсын деп, убагында жоголгон документ болсо деп мен жазап бергем да. Мен электронный почтамда турат, отправленный расход Excel вариант. Excel расход. Токтаралиев Маратка $30,000 жазап берип туруп почтадан ыргыткам, ошол менде отправленныйда турат азырчы. А көрсө, аны болсо чыгарып алып, распечатка кылып алып, колун подделка кылып, ошо Токтаралиев Марат дейчи. Анан мына менден акча алып кеткен деп туруп, сотко берип, байкени каматып салыптыр. А мен муну билген эмесмин. Эртеси күнү келип сурадым да, баягы расходту кол койдуруп алсаңар бергиле. Мен 1С'ке киргизип, как положено обработка кылып, баланска түшүрөйүн десем, бербей коюшкан да. Жок, а уже кереги жок болуп калды депчи. Анан кийин угуп атам, что ошол расход менен подделка кылып, бир адамдын өмүрү менен ойнотот да. Бухгалтердин айтымында сот бул документти далил катары карабаш керек болчу. Анткени Альбина Найзабековага берилген бул документ үлүшчүлөргө таандык 32-10 деген эсеп болгон. Экспертиза жүргүзүлгөндөн кийин Марат Токтаралиевдин колу жасалганы ачыкка чыгат. Бирок аны сот карабаш керек болчу. Эмнеге дегенде, мен аны 32-10 деген счетту жазып бергемде, бул долишктердин счету, то есть долишктер төгөт эмеспи? Аванс от покупателей деген счетта. Анан кийин кайра жок, мен квартира албай калдым дегенде, ошол счеттон кайра возврат кылып алыш керек да. Мен 32-10 деп ошол счетту көрсөткөм да, долишк экен депчи. Ошол менен өтүп кетиптир. Бул өзү негизи сот карабаш керек болчу да. Эми бухгалтерский түшүнүгү жоктур да юристтер да. Анан кийин бул боюнча бирок Токтаралиев Марат деген айтканда, мен бул расходду алган эмесмин, $30,000 алган эмесмин, экспертиза берет, ал подделка экенин чыгат. Мен да тастыктап атам да, бул расходду чынында мен жасагам, бул туура эмес расход, муну андай немеде багытта колдонулбаш керек. Бул деген долишктер счетунан кайра возврат кылып алып кете турган кылып мен расход жасап бергем деп мен айттым да. Муну бирок айтып атат, ал мен расход сураган эмесмин, кассанын внутренний вкладкасын сурагам дейт. Мен айтып атам, бухгалтерияда внутренняя вкладка деген понятие жок, андай түшүнүк жок бизде, колдонулбайт. Биринчиден, экинчиден, эмнеге силер илгерки 18-жылды мен иштебеген жылдын внутренний вкладкасы өзү айткандай менин үйүмдө болуш керек да. Туурабы? Менин үйүмдө эмнеге болуш керек? Офисте да мага чалбайт эле да. Анан мен ошону жөнөткөм, ал менин немемде турат. Ал эми Пегас Алатоонун сатуу бөлүмүндө 2018 жылдан тарта 1,5 жыл иштеген Гүлзада Бартабасова, компаниянын генералдык директору Альбина Найзабекова Марат Токтаралиевке каршы көрсөтмө берген. Ахмет Куш, Юсуф Гүзел, Орхан Акташ, Бакыт Таникуловдорду иш кеңсесине 1 ай бою чогултуп, аларды кандай көрсөтмө берүү керектигин үйрөткөндүгүн айтты. Мен мурдун ойлочумун, действительно өзү айткандай ошондой киши экен депчи. Бул киши андай эмес, жакшы эле киши болуп чыкты. Ошо дагы эмне дейбиз, дагы буга дагы бир жаласы бар.
Феркас строительный компаниясынын хозяйыны Ахмет Куш бар. Анан Юсуф Güzel деген эки түрктү алып келип алып бир ай бою эмне деп жазыш керек, эмне деп айтыш керек, жалган мондай заявлениялар жазгыла, мен бармын, мен таанышым бар артымда, мен силерди коргойм деп ошого каршы ошо Ахмет Куш менен Юсуф Güzelди да колдонгон да бул. Колдонуп канча бир сум акча алды деп жаздыртып. Ошонун баарын ошол офисте болгон да, мен ошого күбө болгон үчүн мен ошону айтып коеюн дедим. Ошентип бейгин адамдын 4 баласы, 3 баласы мененби аялы калып кетти. Ошо каматып коюу, ошондон удовольствие алып, акчаны берип коюп, тияка камерада кантип отурганын, кыйналып отурганын карап, каткырып отурат. Гүлзада Бартабасова билдиргендей, Альбина Найзабекова Октябрь ревизиндеги өзүнүн тааныштары аркылуу Марат Токтаралиевке кылмыш ишин козготуп, акысына Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа беришкен. Анын машинасына атайын слежка жучок чаптап койгон. Анан жучок чаптап, ошону кармап беришкен. Аны дагы заказной каматкан эмелерге. МВД жогоруда иштеген жакта одноклассник иштейт. Ошо одноклассник аркылуу Октябрьский РУДга алып келип, карматып, анын машинасын ошо жерден $18,000 сатып, ошону ошол жактагы органда иштегендерге бөлүп берген взятка кылыпчы. Ошондо мен жанында болчумун. Ошо жалган күнөө менен, жалган жалаа менен ошол адамды карматып атат. Бир, экинчиден бул мен акчам бар, мен акчам менен любой органды, МВДны, СМны, прокуратураны барып сатып алам деп постоянно акчасын мен эртең Марат чыгат экен, Марат Токтаралиев срочно түрмөдөн чыгып атыптыр, анан мен ошону кайра отурушум керек деп эле алган акчалардын баарын ошо жака жумшап бул. Марат Токтаралиевке карата биринчи кылмыш иши 2019 жылдын 31 августунда ачылып, СИЗО-1 жана УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бирок 5 ай тергелип, Бишкек ШИБинин башкы тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү, милициянын майору Абдукагарованын 2019 жылдын 27 декабрындагы токтомунун негизинде Марат Токтаралиевдин үстүнөн козголгон кылмыш иштин курамы жоктугуна байланыштуу өндүрүштөн кыскартылган. Бирок 2020 жылдын 9 январында Алмамбет Салиевдин буйрутмасы менен кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданат. 2019 жылы 31 августта менин күйөөм Токтаралиев Маратты Осо Пегас компаниясы, Осо Пегас Алато компаниясы, Найзабекова Альбина Октябрьский РУД аркылуу каматып, Мол бланканын негизинде, Мол бланканы $30,000 деп бухгалтер кызга жасатып, бул бланканын астына подписти юристи Азамат менен Найзабекова Альбина жасайт. Подписти подделывать этип жасайт, ал колду экспертизадан анын колу эмес болуп чыгып атат. Мына экспертизадан 2. Андан кийин ежедневникти алып барып алат. Ежедневникти алып барса, аны да экспертиза кылып, 2 экспертиза чыгып атат менин күйөөм Токтаралиев Мараттын. Ошондо деле болбой, камакта кармашып, СИЗО-1ге, ИВСке, андан кийин СИЗО-1ге кармашып, андан кийин ГКМБга кармап 4 ай камакка алышып, эч кандай сурак жок, жөндөн-жөн кармашып отурушту. Марат Токтаралиевдин иши эмдин башкы тергөө башкармалыгында адилеттүү тергелген эмес. Токтаралиевдин жубайы Махабат Токтаралиеванын айтымында башкы тергөө башкармалыгынын улук тергөөчүсү Самат Шатманов мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун аппарат башчысынын биринчи орун басары Алмамбет Салиевдин атайын буйрутмасын аткарып, ишти бир тараптуу алып барган. Ошондой эле күбөлөрдөн көрсөтмөлөрдү толук алган эмес. Кайра 2020 жылы 27 августта иш козголуп, суракка чакырат дагы 4 сааттын ичи кайра камакка
киргизип жаап салышат. ГСУ МВД Шатманов Самат, ал жерде Алмамбет Салиев президент аппаратынын орун басары, Сооронбай Жээнбеков президенттин убагындагы ошол киши менен Найзабекова Альбина экөө сүйлөшүп алып, ошо күйөөм Токтуралиев Маратты ошентип камакка алышкан. Ал жерде Памир Асанов дагы тиешеси бар. Шатманов Самат бир тараптуу иштеп, эки тараптуу иштеген эмес. Биздин канча тастыкталган документтерибиз турса дагы эч кандай карабай, эч бир күбөлөрдү эске албай, ал тараптын гана кызыкчылыгына иштеп, күйөөмдү камакка алып киргизип, августтан бери азыркыга чейин СИЗОдо жатат. Прокуратурага экинчи жолу мен заявление жаздым эле, мени чалып 2 декабрда кабыл алган жок, отказ кылды. 2 декабрда отказ кылды. Биз бүгүн прокуратурага бардык заявителдер 12 адам бардык. Барсак, Зулушев Курмангазы Токторалиевич жок экен. Дагы да болсо эмки жума келгиле, заявлениеңер жазгыла, ишиңер каралган менен биздин ичибиз эч кандай каралган жок. Дагы деле баягы бурмаланган иштер уланып атат. Эч кандай бизге бир дагы бардык состав преступления болуп турса дагы эч кандай Найзабекованын үстүнөн иш козголгон жок. Тескерисинче Найзабекованын кызыкчылыгына ошондой иштеп жатышат прокуратура, соттор баары, сот, МВД, прокуратура баары ошол Найзабекова Альбина генеральный директор ОСО Пегас Алатоого иштеп жатышат. Күйөөмдүн Токторалиев Мараттын күйөөмдүн иши боюнча Талант Мамытовго кайрылдык. Сиздин адилеттүү карап берүүңүздү суранабыз. Анткени эмнеге дегенде биздин 3 балабыз бар. Күйөөмдүн ден соолугу күндөн күнгө начарлап, көзү дагы көрбөй жакшы, бөйрөгү да начарлап, анан диабети дагы 20-ны көргөзүп, скорый келип, бул комага түшүп калышы мүмкүн, ким жооп берет дегенине карабай, Шатманов Самат кайра СИЗОго киргизип, Найзабекова экөө бир тараптуу иштешип, ошол ишин улантып келишет. Тергөө органдары жана сот системасынын кызматкерлери тарабынан Марат Токторалиев мыйзамсыз камакта отургандыгы боюнча жактоочулары Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго кайрылуу жазышты. Адилеттүү чечим чыгараарына ишеним артышат. Дагы кандай ызы чуулары болууда, кийинки иликтөөбүздө кенен баяндап беребиз. 2-ден 3-төн продажа кыла берет. Эмнеге дегенде, мунуку госрегистрден оформление болбойт, анткени бул арестте. Там алам деп талаада калгандар. Партиядан сатып алганбыз. Бул бизге чейин максат сатып алган болуп чыгып атат. Мен азыр билип алдым. Үлүкчүлөрдү зар какшаткан үй куруучулар толук төлөдү, акчаны алдык, карызы жок деп. Бирда дочек менен не сходится он акциялерге. Ne çekiyorsun sen kim? Күзөдө аябай чоң машинасы болгон, чоң связдар менен ушуна болгон. Пегас Алатоонун деген көтөрүшкө мыйзам жөнүндө. Пегас Алатоо курулуш компаниясынын тегерегиндеги чыр-чатактар жакында биздин журналисттик иликтөөдө.